Кыргызстанда бул жылы 15 миңге жакын жаңы жумуш орундары пайда болот. Жалпысынан ар түрдүү тармактарда 128 жаңы ишкана ачуу пландалууда. Алардын айрымдары, анын ичинде ошол эле кирпич заводу, көмүрдү кайра иштетүүчү завод ишке киргизилди. Чүй облусунда 4 миң жаңы жумуш ордун түзүү күтүлүүдө. Бишкекте болсо 12 ишкана, Нарында 17 ишкана, 1400 жумуш орду бар. Ысык көлдө 19 ишкана, Ошто 8, Ош облусунда 22, Жалал Абадта 13, Таласта 3 ишкана ачылат. Буга чейин жеке сектор ал жака баргысы келген эмес, бирок реформалардын аркасында 2025-жылы Баткенде 1000ден ашык жумуш орду менен 14 ишкана ачуу пландалып жатканын экономика жана коммерция министрлигинин тармактык бөлүмүнөн билдиришти. Айтмакчы салыктардын көлөмү да көбөйгөн. 2022-жылдын аягында өнөр жай ишканаларына салык түрүндө 20 миллиард сомго жакын каражат жогулса, былтыркы жылы 40 миллиард сомду түзгөн. Ошол учурда мамлекет тарабынан өнөр жай ишканаларына жеңилдиктер дагы берилип жатат.